Minik трактор боюнча кичине чекесинен маалымат берип кете берели. Бул фирманын аты эмне деген фирма? Фирманын аты Weifang деген фирма. Суроолор ар кандай суроолор менен келет. Канча гарантия бересиңер, мотору кандай, иштеши кандай, экскаваторду артына кошо алсак болот, ошондой эле. Кааласа берки чоң тракторлордун деле түктөрүн тарта берет. Биздин компаниядан накталай жана бөлүп төлөө жолдору менен алсаңыздар болот, достор. Андан калган сумманы 3 айдан 3 жылга чейин бөлүп беребиз. Мини тракторлорду алсаңыздар, Мурас авто компаниясынан ушундай биздин жакшы белектерибиз бар. Агротехниканы алгандан кийин ушул 90 000 сомдук ушундай скутерлер белекке берилет экен. Агролайф катталуучуларынан бизге келгендер болсо, бардык үлгүлөрүнө $300 скидка кылып берем. Саламатсыңарбы урматтуу мекендештер? Бүгүн Агролайф KG долбоорубузда биз сельхозтехника боюнча сиздерге маалымат берели деп чечтик. Биз азыр Бишкектин ортосунда жайгашып турабыз. Ушундай артыбызда көргөнүңүздөрдөй бир техникалар турат. Биякта дагы андан тышкары автоунаалар деле бар экен. Азыр сиздер менен биз Нурлан мырза менен тааныштырып, сиздерге тереңирээк маалымат бергенге аракет кылалы. Нурлан мырза биздин көрүүчүлөр менен таанышып, анан өзүңүздүн ушул жай боюнча бир кичине маалымат берип кетсеңиз. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Менин атым Нурлан болот. Мурас авто компаниясынын адиси болом. Ушул спецтехника боюнча, тракторлор боюнча, машиналар боюнча деле карай беребиз. Биздин адрес боюнча Памфилова Горкийде жайлашканбыз. Памфилова 72 тагыраак болгондо. Ушул жакка келип, кичинекей тракторлор кааласаңыздар, шаймандары менен көрүп кетсеңиздер болот. Бишкек шаары, Борбор шаарыбыз. Памфилова Горкий кесилиш экен, тагыраак дареги Памфилова 72. Эстеп калыңыздар. Ушул дарек менен ушул жакка келип техника боюнча маалымат алсаңыздар болот экен. Демек биздин Нурлан мырзабыз ушу техника боюнча адис экен. Сиздерге эң биринчиден келе ушул мини трактор экен. Мини трактор боюнча кичине чекесинен маалымат берип кете берели. Нурлан мырза, эң биринчи ушул канча болду ушул фирма менен иштеп атканыңарга? Ушул техника, спецтехника менен иштеп баштаганыбызга 1 жыл болду. Могул сезондон баштадык. Бул техникалар, ушул мини тракторлор кайсы мамлекеттен келип атат? Баалары канча ошол боюнча? Бул техникалар Кытай мамлекетинен келип атат. Өзүнүн баасы аябай арзан. Как раз биздин элге арзандатуу болуп, тем более биздин элдер кымбат нерсени жаман көрөт. Бул техника Yton эле мотору турат. Мини трактор деп коет, садовой деп коет. Буну баягы клубниканын ортосуна кире берет, бактардын ортосуна кире берет. Универсал да бул. Анан чоң мындай түлүктөрдү, мындай соколорду тарта берет, жерлерди айда берет. Өзүнүн атынын күчү 60 ат күчү булар. 66. 60. Бул фирманын аты эмне деген фирма? Фирманын аты Weifang деген фирма. Weifang деген фирма. Yton трактордун эле просто ушул эле мотору, ушул эле аппаратурасы, названиясы башка. Yton. Yton. Так, дыйкандар келгенде силер уже 1 жылдан бери сатып атпырсыңар. Эң мындай популярдуу болгон кандай суроолор менен келишет дыйкандар? Суроолор ар кандай суроолор менен келет. Канча гарантия бересиңер, мотору кандай, иштеши кандай, анан эмне жумуштарды аткарат, канча ичет, саатына канча ичет, ушундай суроолор менен келет. Келе ушул суроолорго жооп ала берели. Кичине жакыныраак трактордун өзүн көрсөтүп айтып бере берели. Weifang трактору болуп аталат. Бунун названиясы, аты жөнү 604-66 ат күчүнө ээ болот. Аябай күчтүү болот. Булардын ар кандай бар, 40 ат күчүнөн баштап 80 ат күчүнө чейин мини трактор болуп эсептелинет. Булардын мотору простой эле мотор болот. Бул жака бул тракторга ар кандай шайман кошсо болот. Кааласаңыздар кунду кошсок болот, экскаваторду артына кошо алсак болот, ошондой эле заказ берип кошуп койсок болот. Кабинасын кошуп койсок болот, заказ берип. Мындай жамгыр жаап, андай мындай болуп калганда, шамал болуп калганда жаап деле койсок болот. Муну коюп өздөрү кабина жазып алса болот. Если кааласа, өзүнүн кабинасын коюп бергиле десе, биз бир аз акча төлөйт, коюп беребиз. Өзү заказ кылып коюп берсе болот. Коюп беребиз өзүнүн кабинасын. Жакыныраак келип бул жагын көргөзүп коелу. Бул рес деп коет, артка анан астына бирдей жүрөт. Бирдей скоростта жүрөт. 4 цилиндрдүү болот. Бул коробкасы болуп калат. Бул вперед, назад, анан нейтралка болуп калат. Тигил скорость 4 цилиндр менен 4 скорость. Где-то бир 40ка чейин, 40тан өйдө жүрөт. Ушундай болуп калат. Нурлан,
Бир күндө бул трактор канча гектар жер айдап жиберет эгер соко менен айдай турган болсо? Бир күндө 20 гектардан өйдөрөөк айдайт. Орточо 20 гектар айдап койсо болот, 20 гектар. Канча? Саатына 5 литрге чейин ичет. Саатына 5 литр. Андан деле аз ичет саатына. Негизи 5 литр деп коелу максимум 5 литр. саатына. Күч келсе 5 литр ичет. 5 литр. Күч келбей мындай эле жанакындай чөп жыйнап эметип жүрөрсө 2,5 3 4 ушундай. Жанагы түк жабдыктары, түк жасай турган жабдыктары дагы өзүнчө заказ кылып алдырса болобу? Өзүнчө заказ кылып алдырсак болот. Аны деле Кытайдан 15 күн ичинде алып келип беребиз. Кааласа берки чоң тракторлордун деле түктөрүн тарта берет. Булар стандарт болуп кете берет да? Стандарт болуп кете берет булар. Чөп чогулта берет, чөп тартыш бүт артына келет. Азыр могул жабдыгы бул, могу шайманы бул фрезер деп коет бизде. Фрезер. Топурактарды майдалайт. Баягы сокодон кийинки топурактарды майдалап туруп, жанагы именно эккенге даяр кылып берет да буларды. Бул өзүнчө сатылат туурабы? Бул өзүнчө сатылат. Мунун баасы канча? Мунун баасы $1200. $1200. Узундугу 2 метр. 2 метр. Фрезери 32 штук болуп калат, 32 дана болуп калат да, тиштери. Аябай майдалайт булар. Бунун мындай гарантиясы эмелери болушу мүмкүнбү? Фрезерден эми бул гарантиясы деле бул технический жагына биз гарантия бере албайбыз. Моторлоруна, волноруна гарантия беребиз. Трактордун деле моторуна гарантия беребиз. Технический жагына биз гарантия бере албайбыз да. Мотор жагынан 3 айга чейин гарантия беребиз. 3 ай, мотор жагынан 3 айга чейин гарантия. Бул жапжаң тракторлор. Ол көрүнүп турат, масло болуп турат. Эми бунун запчастары кайсы техника болбосун запчасть го. Запчасттарын оңой тапса болобу же бир кыйынчылык жаралып калышы мүмкүнбү? Запчасттары оңой эле тапса болот. Кааласа, если бул негизи эле бүт базарларда сатылат. Бунун запчасттары базарлары биздин курай бергенде. Просто эле запчасттары. Если кааласа, если кыйын запчасттарын таппай атса, бизге келсе биз алып келип беребиз Кытайдан. Аз мүнөттүн ичинде, где-то 5 күндүн ичинде алып келип беребиз каалаган запчасть. Дагы ушул дыйкандардын эң чоң суроолору мындай өзүн кошумча турган нерселер барбы? Дыйкандардын эң чоң суроолору бул именно ушул тракторду бул Ош жак, анан Жалал-Абад, анан Баткен жакта көп сурашат экен да. Бул могул дөңгөлөгүнүн ортосу канча деп. Дөңгөлөгүнүн ортосу 1,3 булардыкы 1,3 болуп калат. Бул жанакы как раз баягы бактардын ортосу 2 метр болот го. Анан бактын эмелери өсүп кеткенде, бутактары өсүп кеткенде как раз 1,5 болуп калат. Ошол бактын ортосуна келедиген тракторду ошон үчүн садовой деп коет. Багбанчыларга арналган өзү стандарттар экен да булар. Мындай поляга деле иштетсе болот. Бизде эми ягодниктер көп болот атпайбы? Малиналарга, эмелерге колдонушабы? Колдонушат. Бул дөңгөлөктөр деген универсал болот байке. Бул деген бул жака чыгарып койсоңуз болот чоңураак кылып. Кайра киргизип койсоңуз болот нары ичине. Ошондой болот. Ассаламу алейкум, айымдар жана мырзалар, бекендештер. Мурас авто компаниясынын сатуу бөлүмүнүн башчысы болом. Атым болсо Самат. Назарыңыздарда турган Кытай эл республикасынан келген мини тракторлорду биздин компаниядан накталай жана бөлүп төлөө жолдору менен алсаңыздар болот, достор. Накталай баасы $8,000, рассрочкага алсаңыздар дагы баасы $8,000 болот. Рассрочка боюнча айтып өтсөм, достор, баштапкы төлөмдө коет. Баштапкы төлөм автоунан баасынын 30%-ын төлөйсүздөр. Бул сом менен 250 000 сом төлөйсүздөр. Андан калган сумманы 3 айдан 3 жылга чейин бөлүп беребиз. Айына эсептегенде где-то 19-20 000 сомдон айланат айына. Ошондо канча убакытта төлөп бүтүп атат? Төлөм мөөнөтү боюнча биз өзүбүз срок беребиз ала турган кардарларга 3 айдан 3 жылга чейин. Ошо 3 айдан 3 жылга чейин ошо срокду алып аткан кардарлар бөлүп алышат, анан биз ошого өзүнүн шартына жараша убакыт мөөнөтүн алып койсо болот экен, Бунун баасы азыр демек $8,000 экен, накталай баасы. Мурас авто компаниясынан биз жаңы акция жүргүздүк. Именно ошо агротехника боюнча биздин компаниядан келип рассрочкага же накталай ушундай мини тракторлорду алсаңыздар, Мурас авто компаниясынан ушундай биздин жакшы белектерибиз бар. Ушундай мото деп коет, мотоциклдарды, танк үлгүсүндөгү мотоциклдарды белек катарында кошуп беребиз. Бул спецтехникага кошуп бере турчу биздин белегибиз, скутерибиздин объему 150 куб бензин менен жүрөт. Анан өзгөчө айта кетчү нерсе, бул танк үлгүсүндөгү мини скутердин Кыргызстанда рынокто сатылып аткан башы, достор, 90 000 сом. Өзүнчө буну өзүнчө деле алса болот. Биз бул 90 000 сомдук белекти именно агротехникага кошуп берип атасыңар,
Буну азыр ушул жерден эле алып эле 90 миң сом алып эле тээп кетсе болот Бул да. жерден эле алып жанагы доставкада жүргөндөр 90 миң сомго сатып алышып, анан айдап кетет. Бул эми Бишкек шаарында аябай көп болуп кетти. Бишкек шаарында биз жүрөбүз, көрүп атабыз. Айыл жергесинде деле аябай сонун нерсе окшойт мындай. Жакка бияка бара коюп. Мына демек, урматтуу көрүүчүлөр, бул агротехниканы алгандан кийин ушул 90 миң сомдук ушундай скутерлер белекке берилет экен. Самат мырза, бизге ушул тракторундагы жабдыктар боюнча дагы маалымат бербейсиңерби? Мисалы үчүн сокосу канча сом турат, Мына могу жакта соко турат. Сокосу бул соконун баасы отдельно болот. Жана мен кесиптешим айтып өткөндөй, баасы $1200. Мисалга тракторду $8000 ала турган болсоңуз, муну отдельно кошуп алсаңыздар болот. Ошондо $9200 кылып биз оформить этип берип коебуз. Оформить этип койсоң. Мындан тышкары дагы фрезерлер бар экен. Фрезердин деле баасы $1200 деди. Андан тышкары дагы көп жабдыктар керек да. Ошолорду заказ кылса болобу? Заказ алып келип беребиз. Алып келип бере бересиңер, Канча убакытта келип атат ушул заказдар? Азыркы учурда 15 күндөн 20 күнгө чейин. 15-20 күн жакшы эле экен да. Сизде бүгүнкү күнү наличие деп коет го. Ошол жерде туруп, мына бүгүн алып кетем дегенде канча тракторуңар бар? Же аны заказ кылып күтүш керекпи? Азыр бизде наличие сатыкта турган 6 тракторубуз калды. 6 трактор калды, Кытайдан 20 алып келгенбиз, баары сатылды, ошо 60 штук калды. Жакшы өтүп аткан турат, Өзүнүн ошо алган кардарлар мындай өзүнүн отзывдары кандай болот? Жакшы. Алган кардарлардын отзывдары аябай жакшы, рахматын айтып атышат. Кудайга шүгүр, ушу клиенттерибизден жакшы отзывдар келип атат. Сизде могу тракторлордон тышкары бул жерде портерлер турат, башка түрлүү маркалар машина турат. Машина сатасыңар окшойт, Ооба, биз трактордон башка, мисалы үчүн мындай жазгы талай иштерине керектүү портер үлгүсүндөгү автоунааларды дагы сатабыз, накталай дагы сатабыз, рассрочкага дагы сатып беребиз. Рассрочкага дагы алсаңыздар болот. Жана жеңил унаалардын баардык түрүн алсаңыздар. Жеңил унаалар. Мына булар деле эми айыл чарбага тиешелүү нерселер, мынакей аркасына сельхоз продукциясын ташый турган. Кореядан жаңы келген автоунаалар. Булар корейстер. Корейстер экен, тиги машиналар эми бүт эле японецтер экен, буюмда турат. Ошо менен урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүнкү чыгарылышыбызды жыйынтыгын чыгаралы. Биз астына номерлерди жазып коебуз. Номерлерди бересиңер, WhatsApp номерлери менен байланышасыңар. Өзүңүздөр дагы башка соцсеттерде барсыңарбы, Instagramда бар? Instagram, TikTokто да барбыз. Эмне деп тапсырат? Мурас Авто Корея десеңиздер чыгат. Мурас Авто Корея деп. Жакында YouTube каналга да чыгат. Нурлан, эми мунун от алдырып иштетип, мындайча айтканда бир кичинекей тест-драйв кылып көрсөтүп бербейсиңби, Могу фрезерин көргөзөлү, как раз ылдый түшүрүп, өйдө көтөрүп, кандай иштештерин, кандай жүрүштөрүн көргөзүп берейин азыр. Хорошо. Бул турбинасы жок бул. Турбина жок. Ал турбина деген баягы чоң тракторлорго коюлат. Мини тракторго турбина коюлбайт. Турбина деген негизи тракторго жөн эле расход. Жөн эле тракторду кыйнайбыз да. Эконом экен да бул. Ооба, муну үйтак эле өзүнүн аты күчү жетиштүү эле. Келли андай эмесин көрөлү азыр, от алдырганын жүргөнүн. Oldu. Баарыңыздарга чоң рахмат. Ушундай агротехникалар, автоунаалар, жазгы талай иштерине керектүү портерлер баардык кыргыз элине насип этсин. Ушундай техникалар кыргыз элинин үйүндө, ар биринин үйүндө бирден, экиден, үчтөн турсун. Баарыңыздарга чоң рахмат. Дагы бир айта кетчү нерсе, AgriLife каналынын катталуучуларынан бизге келгендер болсо, баардык үлгүлөрүнө
$300 скидка кылып берем. $300 скидка. Мынакей AgriLife KG долбоор менен деп келсеңиздер, анда мынакей $300 деле бул эмне деген акча. Рахмат сиздерге. Эмки чыгарыштарын көрүшкөнгө чейин.